Күйөөм менен ажырашып кеткениме 1 жыл болду почти. Ортодо бир балам бар. Баланы экөөбүз деле болот деп эметкенден кийин баламды алдым өзүм. Тиги келгенде берсем, балам ыйлап болбой койду да. Алды баланы бер деп мынтип тартсам эле машинаны 100 менен басып түшүп катуу айдады да. Сүйрөп туруп жерге куладым. 2 бала чуркап келатканын билем. Анан аркасынан милиция чуркады, бирок ал качып кетти да. Жестко эле куладым көрүнүп турса керек. Машина менен ошо талпанын жанына келип кайра токтодум жана посттун эле жанынан. Токтосом эле тиги жерде жатып талпаны аралап барып эле келинчеме мына келип эле жакшы элеби дегенче болбой эле милиционер кармап деле колумду кайрып деле капот деп чапкылады. Сен адам өлтүргөнгө аракет кылдың деп ал мени ошол жерден кайрып деле буруштуруп баштады. Экинчиси келип кайрып баштады. Мен ал айттым: "Байке, качпайм, сен качып кетесиң, качпайм мына мен эмнеге качам? Келесем маякта момча эл көз көрдү, каяка качам мен, көз көрбөсө да качып кетип калдым." Ти байке келип айтып атты: "Сөөгү чыгып калыптыр" деп атат. Мага ошончо болуп кетти. Туугандар, бул чыгарылышты түрүп салбай башынан аягына чейин көрүп берип коюңуздар. Кече жакында баягы жолдош тарабынан зордук зомбулук көрүп, машинеге сүйрөтүлгөн келиндин алдына келип турабыз. Азыр толук маек куруп бермекчибиз. Негизи эле чоо жайы кандай болуп чыккан, эмнеден чыккан, анан машинеге сүйрөттү деп жатат. Азыр толук маалымат өз оозунан укканга аракет жасайлы. Баягы жеке баракчаңызда маалымат таратып жатпайсызбы? Сен эшик экен. Ошол боюнча маалыматты мындай толугураак берсеңиз. Туугандар, ушул менин артымда турган ушул балабыз жолдош чыныгы сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Операция кылыш керек экен. Бир гана ошо чет өлкөдө гана операция болот экен. Кыргызстанда операция болбойт экен. Ата-энеси Кыргызстандагы болгон больницаларга кайрылыптыр. Эч ким гарантия бербептир да. Өмүрү кыска деп айткан да доктурлар. Ажал жеткенин көрө жатабыз да, Кудай басып кетсин деп Кудайга тыйлап атам. Өздөрү менен тең балдар, буту басып жүрөт, окуп атат 5-класс. Мен деле ошо баламдын тату басканын каалайм да. Көрөрмөндүмдөр барбы деп турду. Багыш кыйын экен. ТСП оорусу менен ооруйт. Башына да давление деп чыккан. Индияга же Туркияга операция кылышыбыз керек экен. Бутуна бирдеме коет экен да. Ага о дарысына дагы бүт сатып берет экенбиз өзүбүз. Кайрымдуу кыргыз элим, четте карап турбай ушул жолдоштун басып сакайып кетишине салымыбызды салып калалы. Апасынын Мбанк номери жана WhatsApp номери 0999 30 0983. Мээрим М деп чыгат. Туугандар, келиңиздер. Колдон келишинче жардамыбызды берип коелу. Күйөөм менен ажырашып кеткениме 1 жыл болду почти. ЗАГС жок, экөөбүз ЗАГСты үзгөнбүз да уже. Анан ортодо бир балам бар. Мен ушундай зордук зомбулуктарды көрсөтүп, сотко баланы экөөбүз деле болот деп эметкенден кийин экөөбүз деле болот, сотту мындай эле ЗАГСты эле үздүрөбүз дегенден кийин ал макул болгон болчу. Мен андан эч нерсе талашкан эмесмин. Мону мага бересиң, бөлүштүрөбүз, эч нерсе талаштырган эмесмин. Бала ортодо калат деген. Баланы еще соттун бүт жыйынтыгы чыккандан кийин кайра мен баланы талашам деп чыкты. Мен өзүмдүн коопсуздугумду ойлоп, макул бала сенде калса кала берсин, алиментке берсең алиментке берип кой дедим. Хорошо деп, уже баланы макул берем деди. Алиментке да берип коюптур мени берип коюптур, бирок баланы мага алып келип таштап кетет 1 ай. Кайра 1 жумадан кийин кайра келип алып кетет. Бирок алып мага таштап кеткен күндө дагы мага 3000 сом акча бер, менде запискаларым баары, 3000 сом акча бер. Анан балаңды таштап кетем, монча акча бер, балага мондай керек деген нерселер кыла берди да. Анан мен кайра ойлодум, кечке мен ушинте берсем баланы өзүм алам деп. Мага 17-май күнү таштап кеткен баланы. 17-май күнү таштап кетип, ошондон кийин бир да жолу балам кандай, балам эмне кылып атат деп сураган жок. 1-июнда келди. Саат 11:30 келди. Баламды алып кетем деп, камерасын көтөрүп алып келиптир. Баламды бербейсиң депчи. Анан жок бербейм, түндө келбе, эртең кел, эртең берем дедим да менчи. Десем, дворго өзүм эле чыккам. Десем, мейли анда деп, жого тартып алып туруп кетип калган. Кетип калып, мен сени азыр Октябрьский РОВДга берем, баламды бербей атат, антип атат деп коркутту. Ызычуу кылам, ызычуу кылсам да алып кетем. Мейли каалаганың кыл деп туруп, телефонду өчүрүп койдум, кечке жаза берди. 2-ге чейин үйдүн тегерегинде айланып жүрө бериптир. Анан чык эшикке деди. Мамама айттым, мама эшикке чыгып сүйлөшүп келейин десем, мага эч нерсе, бала жөнүндө эч нерсе деген жок. Мага бар
магазинге чыгып сок алып келип бер, анан шавырма алып келип бер деп мени ушинтип жумшады да. Мен эч нерсе дебей эле барчы деп туруп машинаны жаап туруп, телефонду заблокко тыгып туруп кетип калдым да. Андан кийин эле сотко жаздым, баланы өзүм алам, менден ушинтип акча требует этет, монтет дегендет. Бул биринчи жолку эмес да, 1 жылдан бери ушинтип требует этип келаткан болчу. Анан айттым, баланы мама мен өзүм эле алайынчы, өзүм багам десем, хорошо, өзүң эле ал деп сот адвокатым бар болчу, ошого жаздырдым. Соттун кагазы барган күнү, эртеси күнү мага мен баланы алып кетем деди да. Адвокатыма чалсам, мейли берсең бере бер, соттун процесси башталып элек, бала экөөң тең алган укуктуусуң деди да. Анан мен күндө эле жумушта жүрөм, бүгүн балам почетке барып ойнотуп келейин деп өзүм, анан жеңемдин баласын, баламды алып алгам, экөө чогуу ойной берет депчи. Анан үй жака эле кел десем, мени бүт запискалар, үй жака эле кел десем, каяктасың деп, почеттамын деди. Кел үй жактан алып кет деди. Үй жактан алып кет десем, почетке эле барайын деди. Кийимдери жок десем, кийимдерин анан барып алып алам же келатканда даярдап коем деди. Мен жеңеме чалып айттым, келип алып кет деп, кийимдерин даярдап койгулачы депчи. Деп почетке келди. Почетке өлө жини келди, мен жанында подружкам жигити, анан мен бар болчу. Же ошону мен жигитим же бирөө деп ойлодубу билбейм, анан мен аны ойлоп туруп, силер ары эле барып тургачы деп, экөө ары жетелешип кеткен. Жеңем баласы Айдина деп алар тааныбаганга мага жабышты. Баламды алдым өзүм. Анан тиги келгенде берсем, балам ыйлап болбой койду да. Анан кайра минтесем, балам жерге түшкөндө сага бартат деп айтсам, баланы ошентип колунан мынтип алып көтөрдү дагы. Анан мурду канап кетти баламдын. Алдын мурду канап атат, берчи десем, балам мама деп ыйласа болбой, жанында тууган кызы бар экен, ошого монтип туруп эле берди. Алдыгы ыйлап атат, берчи десем, тиги бала Айдина деп жабышканда эле машинанын кичине айдады. Айдагандан кийин, алды баланы бер деп мынтип тартсам эле, машинаны 100 менен басып ишип катуу айдады да. Анан колум эмнени кармаганын билбейм, бирок кармаганча бардым дагы, сүйрөп туруп жерге куладым. 2 бала чуркап келатканын билем. Анан аркасынан милиция чуркады, бирок ал качып кетти да. Мисалы үчүн малды эле кулап калса, тургузат да. Тургузбай кетип калды ал. Толтура элдер өлө жестко эле куладымды көрүнүп турса керек. Жестко эле куладым да. Анан мага толтура элдер келип, анан телефондорум ар кайсы жакта жаткан болчу. Анан мамам чалып калды, эмне болдуң депчи. Десе эле тиги милиция жооп берип атканын билбейм. Анан могу тигине ар деп сакырдатып койгон, милиция могу ким деди. Жана качып кеткен бала дедим да. Жарым саат ошол жакта жаттым, скорый келгенче. Ал да качып келип, кайра мага чалып, мени коркутайын деди, эмне деди билбейм. Бирок чалды да. Чалса тиги милиция чалып, кел азыр ишиң жаман, сенин бакта кулап жатат десе, келип мага келип, сен калп эле кулап жатасың, калп эле ойноп атасың, кичинекей царапина үчүн ушинтип атасыңбы деп кайра мени коркутту да. Мен адан эч нерсе требует эткен жокмун, просто ал монтип мен деле өзүм асылсам деле, малды деле ары монтип качтырып туруп, ана машина айдайт, ал мени сүйрөп кетти да. Еще анысы аз келгенсип, бүт кайынсиңдилерим сен алдамчысың, сен акча өндүрүп атасың, антип атасың деп мен больницада жатсам да нерв кылып жазып атышат да. Азыр могу психологко жиберди, мен уже монтип колдорум монтип калчтабай калгандан больницадан барып психологко барчы деп жиберди да. Психологко барып иштебесең, колдоруң иштебей калышы мүмкүн деп. 2 күн даже туалетке бара албай, буттарым эч нерсе сынган, эч нерсе жок, бирок денең жанчылып калган дейт да. Башым ооруп, араң басып, могул жака келдим да, өзүмдүн ден соолугум үчүн. Ошентип жатсам дагы бүт СМС'терди анан силерге окутам го. Эжеси бир чалат, булар алдамчы, үй бүлөсү менен алдамчы, мен тиги атасы мондай, анан атасы карыз болуп кетип деп, бирок андай нерсе вообще болгон эмес да. Мен атам карыз болсо үйдөн үй, машинадан машина албайт да. Ошентип атат. Мен алардан акча эмес, мен адамчылык келип, моунун кандай, тигинин кандай деп сурап койсо эле, мен деп мен мынчалык нерсеге барбайт болчумун да. Ошентип сүзүп коюп, милицияларга да кайрылсак, милициялар мондай болсун, анан көрөбүз, сен азыр жата бер деп ушинтип атышат да. Сен калп айтып атасың деп. Бирок ушундай нерсеге барыш туура келди да. Еще мен кечирип кой, кандай болуп калдың деген ордуна мага толтура нерселерди жазып атышат элдерчи. Элдер эмес, ошо күйөөм жакта тарап, мурунку күйөөм жакта тараптын баары жазып, сен алдамчысың деп. Бирок мен алар менен жашап жүргөндө андай урушкан да эмесмин да, чынында. Туугандар, азыр мен жанагы жолдошуна келип жатам.
Азыр эми жанагы келинчегиңиз боюнча ошол маалдагы ошол жагдайлар боюнча мындай толук түшүндүрмө бере аласызбы? Ошол келинчегимдин берген, кайненемдин берген интервьюсунун баарын көрүп атам азыр. Анын баарын кандай десем, ойлорунан чыгарып эле айтып берип коюштур да. Мен эч качан калп айткан эмесмин, негизи келинчегим аны жакшы билет. Ошол жөнүндө кичине толугураак кененирээк айтып түшүндүрүп кетейин мен. Ошол 10-күнү биз ага чейин деле баламды көрсөтпөй жүргөн, өзү айткан боюнча. Келгенде биринчи июнда келгенде айтпады. Бара биринчи июнда барып көрүп кетейин же алып кетейин десем, бербейин деп койду, көрсөтпөйм деп да койгон. Андан кийин макул деп чалган да жокмун, жазган да жокмун чынында. Эми кантип бербейм деп, көрсөтпөйм деп жанагынтан жалдараткысы келип аткан адамга кайра чалым келген жок. Буга чейин деле көп нерселер болгон да. Анан 13-үндө соттун решениясы күчүнө кирмек да, ошо баланы мага сот аркылуу өткөрүп берген келинчегим негизи. Анан ошо күчүнө кирген решенияны печать бастырайын деп барсам, обжалование жазып коюптур 2 күн мурун. Ошол күнү жаздым келинчегиме. Ушундай болгон турбайбы десем, ооба деди. Анан баланы бересиңби? Чалдым мен биринчи, то есть. Берип турбайсыңбы? Үйдөлөр деле сагынды сурап атат. Карындаштарым, мамам, папам баары сагынды сурап атат десем, мен да сагындым. Баламды көрүп элек, баягы темер көрсөтпөй атасың, эми ойнотпой эле кой деп болду десем. Бербейм деп койду. Андан кийин ойлонду, эмне болду, кайра жазып калды. Макул, сен деле атасың да, бир жумага бер, сен да болуп турсуң. Ошо кайненем айткандай адвокат айтты деп атпайбы, берип койсуң деп айтты деп. Ошондон сураганбы, ошо эмне деди, ишылса бир какой-то бир убакыттан кийин мага жазды. Бүгүн кечинде келип алып кет деп. Мен үйдө жумуштар бүтүрүп жүргөм, макул деп кечинде жалгыз бара албай, бирөөнү жанына алып, баланы кайра калмай алып келгенге деп, папамдын карындашынын эжеке, карындашынын кызын алып алгам. Экөөбүз бардык. Площадька кел деди, саат 11лерде жолуктук окшойт, 11:30дабы. Пробка менен барганча ошол болуп кетти. Келинчегим ошо местоположениясын жиберип атты кадимкидей эле. Площадьтын жана именно Поскайдын жанынан жолуктук. Жолуккандан кийин тиги карындашымды көрүп калды келинчегим. Көргөндөн кийин башкача болуп эле үйдөн келип алып кетти. Азыр артыман деп кайра бербей баштады. Баламды мен жаңы көрүп эле, кучактай өбүп эле, кийимим бар канка, эмне болду? Көзүм баары итирейип калган. Балам мени көрүп эле мага качты. Эмне болду буга десем, мурду канап атат түшүнүп кетти. Мен алып кете берейин, азыр үйүңө макул, артыңан барам аштан десем, жок, мен өзүм алып барам деди. Анан эми какая разница, сен менен барганың, мен менен барганың, мен деле машинада эле бара берсинчи, саламын баламды десем, жок, мен деле болсун эле колуман жылып баштады. Анан кой берип кой эми десем болбойт. Анан бул жакка карадым, элдер көп, түшүндүм эми жөнү элдин көзүнчө өзүчө болбой эле койду. Макул деп анда бердим да кайрылып эле машинама келип отурайын деп атсам эле, балаң сага барам деп атат деди. Анан артыма карасам эле балам чуркап келет. Ал келип эле кучактады. Аны көргөндө эми өзүң балаң башка да бар. Жүрөк чыдабай кетти. Кебетеси жана болуп атса, кими барган, баягы көзүм баары итирейип калган. Тиги болсо эми түшүнүп атам, мен ошол карындашымды туура эмес ойлоп ушундай кылып атат да. Ал жакшы тааныш эмес аны. Анан жыным келди менин дачы. Машинага салып эле отуруп эле кетейин деп, тиги карындашыма бердим. Айдайын деп атсам эле келип эле мени желкемен кармап эле эшиктин ручкасын алып койду. Койчу эми дедим, ушинтип ызылдашпай эле койчу, буга чейин деле ушундай болуп атты эле, эми алып кете берейин. Бөлүнө койчу десем, жок, бербейм деп эле сөгүп баштады. Анан бөлүнө койчу, пожалуйста. Кой берчи. Бир айдасам, эми кой берип келе атат да. Кете бер деп жибергиси келип алып, бирок кайра эле жибергиси келбей эле, баягы кызганып атабы, ошондой болду окшойт да. Жок деп кармап туруп алат да. Мен бир жылып баратканда кой бербей койдум. Анан мойнуман мондай чымчып жиберди, тартып жиберди. Мен бутум газга тебилип кеттим. Ошол маалда машина жылганда эле тиги бул кол менен ручканы кармап алган болчу. Бул кол менен кармапты. Бир аз мондай чуркап басып келатып эле бир маалда эле чалындыбы, жыгылдыбы түшүнбөй калдым. Жыгылды, мен да ал жерден мондай бат болуп кетти да, түшүнбөй калдым. Анан эшик жабылып калды. Мен да жыным келип кетти, мойнумду маяктагы кийимди айырып жибериптир. Үскүдөн карасам жерге жатып алды. Анан мында ары кеттим да кайра что-то ойлондум белең, жакшы элеби деп жыным келип кетти да, бирокчу белең кайра ойлонуп атам, жакшы элеби. Телефондон чалдым. Ылдый жакта улица менен кетип баратам. Анан алсам эле бирөө алып эле айтты, сен кимиси болосуң? Мен ушундай десем эле, жаңы элек сенби деди. Ооба. Кел бериге, короче, машинаңа ориентировка берип атабыз деди. Бияктан буту сынып кетти, колу чыгып кетти деди, буту чыгып кетти деди, турбай жатат деди кыскасы. Жүрөк түштү. Баары бир кандай эмне болгондо да баягы келинчегим баламдын энеси.
Андай болушунда мен ашык калам эмеспи? Андай эчтеке жаманlık да калбайм. Айланып эле келдим кайра. Келсем эле уже толпа чогулуп калыптыр, моундай толпа. Машинам менен ошо толпанын жанына келип кайра токтодум, жана посттун эле жанынан. Токтосом эле тиги жерде жатып толпаны аралап барып эле келинчеме мындай мына келип эле жакшы элеби дегенче болбой эле, жакшы эле деген сөздү айттым окшойт ушу. Мени могу колуман эле именно ушул кезилген колуман эле бир милиционер кармап эле колумду карып эле капоттап келип эле чаппады. Анан ага жидим келип айттым, байке алды кол кесилген, ооруйт. Кой берчи, мен эметпей элем, эчтеке кылбай элем, сопротивление эчтеке эметкен жокмун десем, сен адам өлтүргөнгө аракет кылдың деп ал мени ошол жерден кайрып эле буруштуруп баштады. Экинчиси келип кайрып баштады. Анан түшүндүрүп айттым, көрүп коеюңчу тигини адамдай болуп кичине кое берип койгучу. Акыбалы жакшы эле экен десем. Буту чыгып кетти анан голосун, көрүп коеюңчу ошону, көзүм менен көрүп коеюңчу барып жакшы эле экенби деп атам да. Жок, экөө кое бербей туруп алды. Бир маалда айттым, байке качпайм, сен качып кетесиң, качпайм мына мен эмнеге качам? Келесиң, маякта момча эл көз көрдү, каяка качам, мен көз көрбөсө да качпайт болчумун. Анан кое берип бирөөсү келип эле сурап калды, эмне болду эле? Мен вообще келинчейм ушунун ичинде. Бала гана деп эле милиционер ушинтип баштады мени. Ары сүйрөп атат, бери сүйрөп. Балам машинада дедим, тийбей эле дедим бирөөңөр да. Мен балам ал. Ал менден бирөөңөр жолосоңор, мен анда өзүмө жооп бербейм дедим. Анан элдер да сүйлөй баштады ошол жерде. Сендей ошо ооз калмаган сөздөр эшектерден, шакалдардын айынан жакшы аялдар кордолуп атат деди. Анан 3-4 киши сүйлөдү, уже өлө башкача угулат экен алчы. Мен да укмуш өзүмдү башкача сезип кеттим, унчукпай эле туруп калдым. Бери жактан карап турдум, эми тетинде жерде да, толпада турат. Скорый келди, скорый келгенде да тиги бакырып атат, айланайын. Вроде жанында ондой машина менен басып келат эле, чалымчылган. Мен бутундагы газдан эмне болуп басылып кетти, түшүнбөй калдым ошол маалдачы. Кийимди тартканда, кийим менен ызы чуу болот. Акырын эле жыгылган дедим, вроде акырын эле жылып баратып эле чалым эле жыгылат. Эмне болду? Ушунча болуп кетти. Тиги байке келип айтып атты, сөөгү чыгып калыптыр деп атат. Ошончо болуп кетти. Скорый менен салып алып кетти. Алып кеткенден кийин эле карындашыма чалдым, барып койчу 4-үнчү горбаница, ушундай болуп кетти. Акыбалын сурап билчи, жакшы эле экенби, эмне экенин билчи. Макул деп кеткен байке. Андан эле чалган жок эч ким. Мени тиеде кармап турушту, документтеримди алып коюшту. Ошол бойдон милициялар келди дагы мени штрафстоянкага машинамды киргизишти, наркологияга алып барды. Наркологияга алып баргандан кийин анан бүттү. Ошол бойдон эртеси эле жана андай историяларды көрө баштадым. Жөн эле азыр бала ортодо сүйлөп атат, жөн эле. Ажыраштык болду да, тынч эле кечирип болчу. Мен анын личный жашоосуна эч кандай кийлешкен да эмесмин. Менин спокойно жүргөнүмдү көрө албай атабы, кызганып атабы балким, анткени көп аял жагынан тарабынан келгендер, мисалы мен тааныш баягы досторумдун келинчектери же тигилер булар аны көрүп жүргөндөр айтат да, бул дагы эле сени сүйүп, унута албай ошо эмне кылаарын билбей ушундай нерселерди кылып атат окшойт деп. Именно ошо мен кыз менен сүйлөшүп түрдө угуп калган болсо, же бирөө менен жүрүп түрдө угуп калган болсо, мен жумуштан болот да, коллегам менен жүрөм, тиги менен болом. Ошолорду угуп калып эле анан келинчегим жанагындай провокационный нерселерди кылып баштайт да, ар кандайча. Мага чалат, баягы өткөндө деле мас болуп, чалып айтпаган сөзүм бар айттым. Анын баары записьте бар. Мен да көбүн жаздырган эмесмин, андай куу жагым деле жок негизичи. Бирок ушундай нерселерди мага далай кылып отуруп, мен да жаздырганды үйрөнө баштадым. Мен дагы сохранить этип скриншоттоганды үйрөнө баштадым. Аля жок, ошол кылышка туура келип атат. Анткени жанымда эч ким жок, доказать эте албайм. Аны телефонго жаздырышка туура келет. Буга чейин ошондой случайлар көп болду да. Мага көп айтты, милиционерлер өздөрү айтты, следовательдер айтты, оперлер айтты, сен келесиңби жалдырап эмне, бир нерсе жаздыр. Ошонун баарын фиксировать эт. Охрана ордерди жаздырган, 2 жолу жаздырган, кайненем айтты 4 жолу деп. Жок, 2 жолу жаздырган. Биринчисинде жөн эле мени коруктан деп 102 чалып салат. Вызов түшкөндөн эмне? Алар деген бир нерсе жазыш керек экен да. Либо келинчегимди жоопко тартыш керек, либо мага штраф жазыш керек. Экөөсүнүн бирөө штраф жазыш керек же мени камаш керек. Ушундай болчу да. Келинчегим тирге баргандан кийин жазбай койду. Октябрьский роудда оперлер до сих пор билет, мен азыр барсам деле таанып. Кайнежем ошол жерден ушундай скандал салган. Охрана ордер мага жазып берди, келинчегим төлөбөйм деп койду, бирок заявление жазган эмес. Ошондо да охрана ордерди 3-4 күн өтпөй эле кайра бузган. Мага айткан оперлер, могу охранный ордерди бузсун, келип фиксировать этип заявление жаз, биз өзүң камайбыз деген. Бирок мен андайга эмне кереги бар барып дегенме, баламдын апасы, энеси бул. Ой, анчалыкка чейин барбай эле койлу, адам болгондон кийин деп. Анда да кылган эмесмин. Анда да далай чалып эметип жүрдү. Анын баары өттү кетти, анан мына могу кече жакында эле кайра заявление жеңил сотко жазганда, анда да кайра охрана ордер алды. Андан кийин да кайра болбой эле бузду. Мен уже анан ошондо заявление жаздым. Охрана ордер нарушать этти деп жазгам. Анда ошондо мыйзам чегинде ага чара көрүлүптүр. Баягы кечинде да жазгам.
Эми ошол болгону баланы сүйрөп эле негизи баарын сөз менен бүтүрсө болот болчу, бирок келинчегинин өзүнүн ою болбогондон кийин бул жерде мен билем кимдердин ою, кимдердин сөзүн сүйлөп атат, жанагы киргизген нерсенин баарын ким киргизип атканын билем сонун. Келинчегим мындайга барбайт болчу. Башынан келинчегим жакшы эле жүргөн, сонун эле жашап жүргөн. Жалаң бузган адамдардын арты менен келинчегим ушундай болуп кетти да. Ай сих пор ошолордун сөзүнө кирип жүрөт. Ортодон көп эле жолу мага ыйлап келип айткан болду, мына экөөбүз ажырашсак дагы, официалдуу түрдө да ажырашсак дагы, далай эле жолугуп жүрдүк. Аны келинчегим мынакей өзү деле айтып атпаш керек, эми чын айтса да. Далай эле жолугуп жүрдүк, ошондо далай эле мага айтып жүрдү. Өзүм баарын кылып алдым деп. Өзүм кылып алгам деп. Оңдогонго шанс берчи деп далай айтты. Эми мен айттым, бир жолу аракет кылып дети Токмокто эмне курслашка чейин барганбыз. Ал айткан, табак түшүп калган, жашай албайсың деп. Миң ыйлайсың, миң сыйлайсың. Мага мына ушундай айткан, келинчегим жанымда турган, папамдын маамдары болчу. Миң ыйласам да, сыйласам да, кайра жашаганга болбойт силерге деп. Мен ошол жерден монтип сурадым ыйлап туруп. Жана бар экен го, бирөөгө никеге туруп, кайра талак алып туруп, мага тен никеге турган дегенде, ал акмакчылык деген. Андай ал бул баягы эркек талакты айтпашсын деп ошондой нерсени айтып койгон, чтобы сен талак берип салсаң, эртең ал бирөөгө никеге туруп, ал менен кошулуп туруп, андан талак алып келип туруп, эгерде анан боюнда жок болсо, анан кийин анан сага нике турат деп аны айткан, просто эркектер оозуна талак деген сөздү албаш үчүн деп айтылган деп. Эмне кылам, эчтеке албай калдым. Келинчегиме айтсам болбой жүрдү көпкө. Баанда да үмүт үзбөй, далай жерге бардык молдолорго. Мен түшүндүрүп берип аттым, ушундай деп талакты айтып алгам, мындай кылып алгам десем дагы жок деди. Уже болбойт. Жашай берсемчи десем айтты. Балдарыңдын баары деди никесиз эмеден төрөлгөн болуп калат. Алардын да кийинки жашоосу ошондой, мына кандай десем, мондай никесиз эмелер туура эмес жол менен өмүр бою ошондойго байланып калышы мүмкүн деди. Силер ошого жооптуу болосуңар деди. Анын баарын ойлонуп, эмне кылам? Өзүм кылгам. Келинчегим мени ошого жеткирген. Өзүм кылгандан кийин башым менен жооп берейин дедим. Келинчегим айтты, эми кел жакшы эле калайлы. Экөөбүз далай нерсе болгон, жакшы да калганбыз. Сүйүшүп да кеткенбиз, кайра урушуп да кеттик, бирок эми акыры мына азыр ушуга келип атат. Мен эч кандай мындай келинчегим жаман дебейм, тиги дебейм, просто эле баягы ар кимдин сөзүнө кирип эле ушундай нерселерди кылып атат да. Просто баягы өзүнүн ою болсо давно эле айтмак, болду. Болор иш болду. Калабыз андан ары келбейт. Сен де болсун, мен де болсун деп. Самый главный мен дайыма айтам, ден соолук аман болуп, жакшы чоңойсо эле болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Сен баягы өзү деле мага айтып атат, башканы таптым, сенден да жакшысын таптым деп атат. Интернетке киргизип, мен күбө этем, мен анын баарын эчтеке дебейм. Менде анткени бүт жакта блокированный да келинчегимчи. Көргүм келбейт анын эчтекесин. Анын тигилер булар жиберип коет. Бул күбө тийип турган, ан жакта бирөө менен жүрбөй, билбейм дейм, эми анын өзүнүн жашоосу да. Мен ага эчтеке дей албайм, эч ким эмесмин мен уже. Келинчегиме деле айткам, жакшысын тап, мындан кийинки жашоомдо ушундай буга чейинки кылган каталарымды кылып албачы. Баягы сени сүйөбү? Бар ошону кошо сыйлашып жашай бер. Көзүң жетип атат, тий, жакшылап байка деген. Өкүнүп калба кайра. Баягы ошо бир ай мурун эле ошол жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Мына ошонун алдында айткам, 10 күндөн кийин күбөгө кетем, баланы берип турчу дегенден аны берген. Анын аягы ушундай болуп кетти, эмне дейм эми. Баланы сүрөп эле калтырып эле коелу эми, келинчегим эмне дейм, ошону айтам. Эмнеси болсо да. Мен анын өзүнөн сурайын дедим чалып. Кандайсың, жакшы элесиңби деп эртеси деп. Бирок билдим ал жерден. Кайнененин телефонун аларын билдим. Ж классташым алабы дедим. Анан алар менен дагы ызылдашып, аябай урушуп, эметтим, келген жок да. Жака больница барайын дедим. Эми анда да ой кетти. Азыр барсам азыр менин бетимди татпаш керек. Ошол ойдон баягы кол бутум байланып ойдон кала бердим. Атак чалып сурап коеюн дедим, мен деле аябай ойлонуп эле жүрдүм. Жакшы эле экен. Бирок карындашым ошо баягы эч жери сынмаптыр дегенден кийин кичине жүрөктөн чыгып калды. Баягы бир аз катуураак ооруп калган го депчи. Ошол, андан башка эчтеке жок. Мен анын оюмда да жок болчу андай нерсе кылаарыма, оюмда да жок. Келинчегиме жаман бир нерсе кылганга. Жок, эч кандай. Жакшылык эле каалайм. Бактылуу болуп эле өзүнүн бир бактысын таап. Биринчи экөөбүздүн үйлөнгөнүбүздө болбой калды. Мындан аркысында анда да жакшы болуп кетсин. Мен бирок үйлөнгөндөн аябай көңүлүм калды. Бирок мисалы жаңа комментарийда эле жазып атты, өмүр бою жалгыз өтсүн деп. Аябай көңүлүм калды. Азыр көбүнө эле айтам, вообще мындай кандай десем, колдун бир чоң сабак болду. Анан могу ажырашкандын экинчи бир чоң сабак болду жашоомдочу. Ошо. Эми жогорудагы окуя боюнча айта кетсек, эми бул жерде үй бүлөлүк пикир келишпестиктен аял күйөөнүн ортосунда анан
чоң маселе жаралып кетип атат. Эми бул жакшы эмес, кичинекей үй бүлөлүк маселе бүткүл кыргыз элине тарабынан талкууланып жайылып кетип аткан. Бирок ал жерде кандай гана болбосун, эң биринчи кезекте адам өмүрүнө коркунуч келтирүүчү автоунааларды пайдалануунун коопсуздук эрежелери бузулган да. Кандай болгон учурда да эң негизгиси автоунааны пайдаланып жатканда коопсуздук эрежелерин сакташ керек. Биринчи кезекте ошол жерде машине жана от алып турган экен. Ошол от алып турган учурда аял күйөөсү конфликтке барган. Ошол себептен айынан жана машине ордунан газ басылып жылып кетти деп атат бала. Анан ошол жерде жандай кырсык болуп кетип атат да. Эми ал учурда кыз айтып атат, мен эч кандай мажбурлап сүйрөткөн жок. Ошол учурда мен колумду алгычы болбой машине жылып кетти дейт. Бирок бала ошол жерде кайра токтоп келип карабастан машинени айдап алып кетип калып атат. Бул ошол кылмыш же болбосо кырсык катталган жерден изин жашырып качып кетүүгө тете да, ошентип саналат. Эми бул боюнча эгер ошол жердеги видео материалдардан негизинде баланын атайлап машинени айдап кеткени далилденип калса, анда бул кылмыш жоопкерчилигине тартылып калат. А эгер ошол жерде кокустук болгону видео материалдардан анык билинсе, анда бул бала айдоочулук бөлүгүнөн ажыратылат. Андан сырткары жана айып пул салынат же коомдук жана жумуштарга милдеттүү түрдө чегерилет да.